Өлімге апарған әлбетте оорулар, өтө көп оорулар. Анын ичинен ушу 10 жылдын ичинде эле мисалы өтө көп жүрөк оорулардан өлгөндөр көп. Ошол эле учурда 10 жыл мурун 10дон бири онкология боло турган болсо, бүгүнкү күнү 4төн бири онкология менен өлгөндөр. Андан тышкары 15 жыл мурун паразит, митокурт дегенге көп көңүл бурбайт эле. Мына бүгүнкү күнү 4төн 1 өлгөндөрдүн ошо митокурттун кесепетинен экен. Bunun sebebi emnede. Men sizlerge aytıp berem. Biz menen bolgula, kattalıp koygula, başkalar menen bölüşüp koygula. Manilүү masele densoluk jönündө сүйлөшүп атабыз. Эми bunun kesepeti sebebi en birinci alбетте psixologiya. Биздин бүгүнкү күнү апарып аткан депрессия, стресс, psixologiya оорулардын көпчүлүгүнүн kesepeti ал жөнүндө өзүнчө сөз. Alбетте биздин жеген тамак ашыбыз, тамактар өтө даамдуу кылып кошкон кошумча глютамат натрия болбосо Е621 деген кошумча бардык тамак ашка кошулат. Силер сатып алаткан тамак аш, жанагындай кафе, чайханадан даамдуу тамак жеп атсаңар, бардыгына кошулуп аткан мына ушул кошумча өтө зыян. Ал колбаса болобу, чипсиңерде болобу, дегеле бардык нерсеге ушунчалык кошулат. Керек болсо айтып кетейин, иттин богуна кошуп койсо эт экен деп жей бере турган, кылып бере турган ушундай зыян кошумчалар бизди өлтүрүп атат. Андан тышкары бул жөнүндө дагы көбүрөөк мен өзүнчө айтып берермин. Бул кошумча тууралуу дагы бир кошумча бар. Бул кант таттуулугун көбөйтүш үчүн аспартам деген кошумча. Мындайча айтканда, канттын ордуна таттуулугун көбөйтө турган 100 эсеге чейин. Бул ушунчалык таттуу кылат, ушунчалык прибыльный бар. Силер бир Coca-Cola 0,5 ичкенде мына 15 кичинекей кантты жегенге барабар кыла турган таттуулук кошулган, өтө зыян. Силер ичип аткан сок, ойлогула ал сок экен, лимонадтарды айтып коелу, дегеле таттуу нерсесин бардыгына кошулган зыяндуу нерсени мен силерге эскерттим. Дагы да айтайын, кола ичпегиле, энергетик ичпегиле десем, абыдан кыжыры кетип, энди эмне кантип жашайбыз дегендер, айтайын силерге да кошумча, ыткыйып өзүңөр жей бергиле, бирок балдардын көзүнө көрбөгүле, көрүнбөгүле. Балдар силерге кереги жок болсо, бизге келечек керек. Кыргызыбыздын нациясы керек. Мына бүгүнкү төрөлүп аткан балдар сахарный диабет болуп төрөлүп атат. Эмне силерге ал көңүл булдурбайбы? Бүгүнкү балдар мына аутоиммуны, муун ооруган, радикулит сыяктуу илгерки 70-ке, 80-ге чыккан кемпир чалга койгон диагноздор болуп төрөлүп атат. Эмне силер ал силерге андай эч кандай беспокоить этпейби? Этпесе айтып атам, бекинип жергиле. Силер өзүңөр өлө бергиле. Келечекти сактайлы, ден соолукту карайлы. Жанагы кошумча тууралуу өзүнчө дагы мен айтып берермин. Ага чейин ассаламу алейкум.